Ассаламу алейкум, урматтуу. Менин ата-энем программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Ош облусунун Араван районуна караштуу Гүлбар деген айылга келдим. Мына ушул жерде Раим деген атабыздын юбилей болуп атыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде Раим ата десе башка түшүнбөңүздөр, бул Раим деген аксакал кадыр барктуу айылга кадыры сиңген, баркы жогору аталарыбыздын бири. Атайым Москвадан Мунарбек күйөө баласы Самара деген кызы, Эмилбек деген балдары, Ермек деген балдары, ошогон өзүнүн балдары куттуктап, мына ушул программага менин дагы ата-энем татыктуу деп, өзгөчө атам татыктуу деп киргизип коебуз деп өтүнгөн. Келиңизге, кандай, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Кандай отурасыздар? Жакшы отурасыздарбы менесер? Жакшы отурабыз. Бүгүн Райым атабыздын туулган күнүбү? Ооба, бүгүн атабыз. Юбилей. Канчага чыгып атат атабыз? 60 жаш. Россияда Самара деген сиңдиңиз барбы, жигиңиз бар? Ооба, Самара сиңдим. Бир тууган сиңдиңиз. Райым атабыздын кызы болосуз сиз, Кыз болосуз. Эң улуусу мен болом, ал. Менин дагы атам ушул менин ата-энем программасына татыктуу деп, ошол ниетин билдирип, мен YouTube программама, ушул программага кошуп коюусун өтүндү эле. Ушул аз да болсо колубуз жетпесе да, бутубуз жетпесе да, бирок ушундай үнүбүз жетсин, ушул кадрды сактап калалы. Бир күн келет, ушул кадрды миллион сом да сатып албайбыз деген ниетте билдиришкен. Ошол Самара кызы сиңдиңиздин жана Мунарбек деген күйөө балаңыз барбы? Мунарбек деген күйөө. Эмилбек, Эмил Үкам. Ермек Үкам. Үкөлөрүңүз ошол. Раз Москвада жүрүшөт азыр, Ооба, Москвада. Кандай даярдык? Даярдыктар жакшы. Жакшыбы? Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен эң улуу кыз болом. Эң улуусу, эң сулуусу менен баштай бериңиз. Мен тосуп алам депсиз, жүрүңүз кана. Атабыз биле билбейби? Билбейт. Билбейт, Мына ушул сүрүп. Атабыз деле билбейт. Ал деле билбейт, Жакшы. Коноктор келип калдыбы дээрлик? Башы келди. Башы келсе болду, аягы Аягы эми келет. Ооба. Биз эң негизгиси ушу атабызды куттуктап, Самара сиңдиңиз менен сүйлөштүрүп, күйөө балдарыңыздын аманаттын сөздөрүн жеткирип коюу негизги милдетибиз. Ошого атайын келип калды. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бай дейсизби? Коркуп атасызбы? Бул менин ата-энем программасы. Райым атабыз каякта отурат? Сизби Райым атабыз? Мен жана тамашалаштым эле, Райым ата дегенге барасыз десе, мен Матраимовдорду ойлоп алыптым менчи. Матраимов эмеспи десем, жок, Райым деген ата. Ал жерде кадыр баркы жогору аксакалдардын бири менин атам депчи. Кызыңыз Москвада экен, Самара деген, Бул менин ата-энем деген программа YouTube'да 20 миңден ашык аталар, энелер тартылат ар дайым ушул программагачы. Ушул программага менин дагы атам татыктуу деп ниет кылган. Ушул күйөө балаңыз Мунарбек, Самара кызыңыз, Эмилбек балаңыз, Ермек балаңыз, ушул Москвадан азыр байланыштырып койсоңуздар, биз ушул жарандар менен атасын бир байланыштырып сүйлөштүрүп алалы. Кимде телефондор бар? Сизде барбы? Самара эжебиз чыдамсыз менен күтүп атат. Сиз байбичеси болосузбу? Эмне коркуп атасыз мындай? Кокустан болуп кетсе Бул мынтык эмес, бул камера бул. жок. Сюрприз эже, сюрприз. Атам үйдө өзүнүн эң жакын адамдары менен отурат. Өзгөчө эң жакын адам болгон ушул апам менен отурат. Дасторкон жазып, тууган урукту чакырып деп ниет кылышып, азыр ушул мүнөттөрдү кадрга алып бериңиз деп суранганда мен келип калдым. Атайын, кандай отурасыз? Чалыңыздын туулган күнү болуп, Келипсиңер, рахмат. толкунданып жаткан учуруңуз. Менин кокусунан болуп кетсем, күтүлбөгөн жерден билбейсиң да ушуну. Эч ким айткан жок буга чейин. Келет деп. Азыр ошону билбейм, мен Ошону чочуп айтам кеттим. Чочуп кеттим. Эми бир аз өзүңүзгө келдиңизби? Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Таанышсыздарбы мени? Ушул журналист катары ЛТРде иштейбиз, Швейга программасын тартабыз. Мен апам дегенде, мен апамдын немесинде баргансыңар. Анда сизге бул программа Өлүп таанып туруп чочуп кетип таанышканда. атпаймынбы мен? Ошону айтам. Бу каяктан келип калды деппи? Жакшы. Майли, дайым ушундай элдин кызматында боло бергиле, ишиңерде дайым ийгиликтер боло берсин, силерде жетишкендиктер боло берсин. Ушу меймандарым куш келипсиңер. Бир туугандары бар экен, бири сурайт экен. 60 жаш ушу пайгамбар жашына туш келип калыптыр мундагы. Өмүрү узун болсун, балдарына баш ээ болсун, балдарынын жакшылыктуу күндөрүн көрсүн. Балдар эмес ушу тууган уруктарынын дагы баардыгынын жакшылыктарынын үстүндө жүрө берсин. Кудайым ушул жаштан дагы бирөөнү берсин.
Балдарына баш ээ болуп жүрө берсин. Канча болду Райым атабыз менен бирге чогуу түстөн булатканыңыздарга? 35 жыл. 35 жыл. 35 жыл батал өтүп кеткенсиз кетпи? Кече эле турмуш куруп 38 жыл. 38 жаш экен мынакей. Ошону айтам да. 38 жыл. Жақын болып қалды. Атабыз 60ка чыгып калдыңыз. Атабыз ушунчалык жаш сактап турсуз да. Урматтуу көрүүчүлөр, эмне үчүн биз энебизден маек алып атабыз? Себеп дегенде аталардын жаштыгын, аталардын кубаттуулугун сактаган негизги күч бул ошолордун жары. Вазир жакшы, хан жакшы деп коюп турабы? Эгерде сиз жаман болсоңуз, жакшы убакпасаңыз, атабыз 60ка чыгып чыга элек деле таяктанып, бели бөкчөйүп калмакта турабы же? Ооба. Ооба, өзүңүз канчага чыктыңыз? Өзүм 56-га. Экөөңүздөр тең жаш сакталыпсыздар. Бунун секрети эмнеде? Атабызды кантип жаш сактадыңыз? Атабыздын мындай нервине тийбейсизби? Бирибиздин айтканыбызды бирибиз угуп, бирибиз эш болуп жашаганыбыздын немеси болсо керек. Ошонун таасири болсо керек, ошонун таасири болсо керек. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми мына ушул эжебизден кийин атабыздан бир кененирээк интервью алайлы. 60 жашка чыгып отурасыз. Биринчиден куттуктайбыз. Ден соолук каалайбыз. Мынакей байбичеңиз жанатан бери мактап кетти, даңктап атат, жарылып атат, дагы көпчүлүк сөздөрү жүрөгүндө турат. Азыр сиз үчүн ырдап берет, бийлеп берет. Бүгүн сиз не десеңиз кылып берет, Кудай буйрсачы. 60 жашка кантип чыгып калдыңыз кана? Канча бала болдуңуз? Канча неберели болдуңуз? Канча чеберели болдуңуз ата? 60 жашка чыктым азыр. 2 кыз, 2 уулум бар. 2 кызым тең турмушта, 2 баламда үйлөдүм, жайладым. Экөөнү тең үйүнө салып бердим. 15 неберем бар. 15 небере. 9 уул, 6 кыз, небере кыздарым бар. Неберелерден, 15 бардыгы. Кыздарыман, балдарыман болду. Кудай буйрса чеберени да Кудай көрсөтсүн деген бир жакшы ниеттер менен турасыздар, Кудайга шүгүр. Рахмат балдарыма, туугандарыма, ушундай мени жөлөп, таяп дегендей, ушундай келишип, сүйүнчүмү тең бөлүшүп, туугандарым мага дагы аябай бул дагы бир сюрприз болду дегендей, өзүм билгеним жок. Биз мындай болушуну биз күтпөгөн жерден болду. Өзү негизи мен эч билбедим. Кече эмеле билдим байракта ушундай болуп атат. Эмне болду? Рахмат тууган уктарыма, балдарыма, ошо Москвада жүргөн балдарым, тууган уктарым, кыз келиндерим бактылуу болсун, тынч болсун, өмүрлүү болсун. Тапкандарым менен ар дайым ушундай эме кылып бөлүшүп, элдин сыйында эл сыйлаган, элди сыйлаган жаштардан болсун, балдарым, кыздарым, келиндерим баардыгы тынч болсун. Рахмат. Менин баардыгы туугандарым, күйөө балдарым, карындаштарым, Кудайга шүгүр. Ушу 4 перзентти кантип бактыңыздар? Энем экөөңүздөр. Кандай турмушту баштан кечирдиңиздер дегендей? 4 баланы биз 86-жылдан бери биз чогуу жашайбыз. 86 союзду көрдүк. Союзда эмне кылып чоң кызым, Чынара кызым бияка. Экинчим уул, ол Москвада ошо баягы неме. Ким деген аты? Эмилбек, Эмилбек, ооба. Экинчи Эмилбек. Анан Самара, сиз мындай черес болуп тур да, бир уулдан кийин кыз. Кийин Эмилбектен кийин Самара. Эң кенжем Эрмек, 94-жылкы. Ал да Москвада. Алар келинип Москвада бардык ошо. Кудайга шүгүр ушулар эми эл катары бактык. Таза иштеп, ак иштеп. Курсагын ачырбадыңыздар, жыртык кийгизбедиңиздер кыскасы. Эл катары эме кылып тырмышып дегендей эл катары бактык, чоңойтурдук, эреге жеткиздик, үйлөдүк, жайладык, үйлөрүн салып бердик дегендей. Бардык өзү менен өзү. Аларды көрүлө өзүңүз бир 18 жашка түшүп кетесиз анан. Ошого карып айтабыз да. Жакшы, Москвадан чыгып калышты окшойт да. Келиңиздер, Москвадан чыккан кыздар балдарына сөздөрдү берели. Алар менен бир кобурашып алыңыз. Канча болду көрбөгөнүңүз ушул балдарды? Чет жактагы балдарды. Чет жактан чоң уулум менен чоң уулум күздө келип кетти. Эс алып, лечение алып, экинчи уулум дагы Эрмек дагы аял экөө күздө келип, бир ай эс алып, дам алып, лечение алып кайра кетишти. Самараны көп болду, 1 жылдан өттү. Күйөө экөөнү. Алар аш жакта өздөрүнү иш кылып, олар кара сууга чыккан кызым экинчи кызым. Үй салышып, там салышып атат.
жакшы, жакшы. Мынакей бул Самара эжебиз, а? Самара эжебиз, мынакей урматтуу Самара эже, кандайсыз, жакшысызбы дей соолуктарыңыз. Мен сиз айткан дарекке келип калдым. Мынакей менин кашымда, менин маңдайымда сиздин бейиштин төрүндө болгон ата энеңиз турат. Мына ошол сиздин аманатыңызды, мынакей кусалыңызды жеткирүү максатында келип калдым. Азыр мен ушул камеранын ушу арка жагын кошуп туруп сизге мынакей куттуктаганга мүмкүнчүлүк түзүп берейин. Мынакей атабыз мына жанатан бери мурдулары дердейип калды бечара. Алейкум ассалам кызым, кандай? Денсаулығыңыз жақсы, 60 жылдығыңыз құлық болсын. Рахмат кызым. Пайғамбар жашыңыз құтты болсын. Рахмат кызым. Мындай көрінсеңіз көрінбей жатасыз. Өміріңіз ұзын болсын. Рахмат кызым. Денсаулығыңыз шын. Рахмат кызым. Мындай жүрсен дағы көріңіз. Біздің пешенеміз үшін төріңіздің көріп болып, апам екеуіңізде жүре беріңіздер. Рахмат. Ана эми ушинтип бир ырдап койбойсузбу эми? Жанатан бери бир кобур ата энем жөнүндө бир ырларым бар деп аттыңыз эле, ана бир айтып койбойсузбу эми? Азыр сүрүтүн айта албайм го. Ооба, мынакей сүйлөшө бериңиз. Сизге көп жашаңыз. Болуптур кызым, сен дагы Жакын жаркырап жүрө бериңиздер. болуптур. Рахмат. Сен дагы бала чакаң менен, күйөө балаң менен тынч бол, мына экөөң бактылуу болгула. Ар дайым ушундай эл сыйлаган, элди сыйлаган жаштардан болгула кыздарым, балдарым. Ар дайым ушундай жакшылыкта жүрө бергиле. Рахмат кызым, сюрпризиңе биз көрүп аябай кокустанып күтүлгөн сюрприз болду. Рахмат тууган урталарымда. Чоң рахмат. Сага да ийгилик кылайм. Тынч болуңуздар, жакшы өткөрүп алыңыздар. Болуптур кызым. рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Москвада жүргөн Самара деген кыз менен сүйлөштүрүп алдык. Сөзсүз албетте бул куттуктоолорго Мунарбек деген да күйөө балаңыз кошулат. Андан сырткары балдарыңыз өзгөчө ушу Эмилбек, Ермек деген балдарыңыз дагы кошулат. Андан сырткары мен эң улуу суулам, сулуу суулам деген эжебиздин кызы бар эле, азыр менин тосуп алган. Ал эже дагы кошулат ата. Азыр эми сиздин туулган күн, бир чети юбилей, мисалы Кудай буйруса, бул сюрприздер бир сүйүнүчтүн чети болсун ата. Мисалы үчүн балдар кыздарың ушунчалык бир дитин коюп, ушундай бир ниетин коюп атышат. Кудай буйруса, сөзсүз эл катары мен дагы ата энеми ажылык сапарга жөнөтөбүз. Андан дагы бетер сюрприздер жасайбыз. Бул башталышы гана болсун. Кудай буйруса, чоң ресторандарда биз элге мактанып, атабызды даңктап, энебизди барктап, ушундай бир жакшы ишаларды өткөрөбүз деп ниет кылып атышыптыр. Рахмат. Ошонун алдын ушул менин ата энем программасына мен апамды дагы атамды дагы кошуп тартып коюңуз деп өтүнгөндө мен ушул жерде турамын азыр сиздин үйүңүздөчү. Жакшы, азыр сиздин юбилейиңиздин урматына келген ушу конокторго сөз берели. Кандай дейсиз? Ана ким баштайт? Ак калпак кийген аксакал бар алы. Бираз сиздерден кичине ордуңуздардан козгоюм эми. Калпак чечип эле келип. Калпакты кийип алыңыз. Сиз кимис болосуз? Күйөө аласы болом мен. Бир жүрөктөн чыккан сөздөрдү эми ыры болоңуз эми. Эмне дейли эми? Акама чын денсаулык, uzun өмүр каалайбыз. Дайым жакшылыктардын үстүндө жүрсүн, бала чагасынын күнүн көрсүн. Кыздан урмат, кыздан ыззат көрсүн. Жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин, ушу балдар кыздардын төрүндө жүрө берсин. Не дейбиз эми? Şu үйлөргө ham тынчтык, амандык болсун, барака пайыз берсин, жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, күйөө баласы болом деген агабызга сөз бердик. Сиздер ортоктош болдуңуздар, жакшынакай болгон тилек максаттарын билдиришти. Азыр баласы чыгып атабы, ушу баласы менен да бир сүйлөшүп коюңуз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул кайсы балаңыз? Ермек балаңызбы же Эмилбек балаңыз? Эң чоң баласы мынакей. Атаңызды куттуктай бериңиз. Аябай мисалы көңүлү көтөрүлүп турат. Сиздердин ар бир сөзүңүздөрдү укканга муюп турат. Assalamu alaikum, ata кандай, жакшыбы? Атабыз жакка көрсөтө бериңиз. Жакшы. Бул жакка көрсөтө бериңиз. Жакшы, рахмат улум. Рахмат. Bunu айтпадык да, сизге сюрприз болсун, сюрприз барсын деп. Рахмат балдарым. Рахмат балдарым. Неден көрүп. Рахмат балдарым. Силер да тынч болгула. Рахмат балам.
Биздин төрүбүздү көркү болуп жүрүңүздөр. Rahmat baldarım, sen tinç bolgula, baldarың менен, geli менен tinç bol, baktılуу bolgula, ömür boyu, ömürlүү bolgula. Sen dagы bizge okşop, maňa okşop, юбилей өткөргүлө. Тугандар менен tinç bolup, ömürlүү bolgula baldarım. Rahmat, sürprizingерге, sizge kütülmөгөндөй жакшы болду. Rahmat, biz özü толкундан korkup, ne oldu dep. Rahmat. Rahmat. Жакшы, жакшы. Кызыксыз болуп калат, анан айтпайлы. Rahmat o. Урматтуу көрүштөр, мынакей Эмилбек деген улуу баласы менен сүйлөшүп, атабыз дагы 60 эмес, азыр 50 жашка келип калды. 5 жаштан ар бир ушу балдарынын, кыздарынын сүйүнүчүн уккан сайын 5 жаштан жашарып атат. Азыр дагы улуу кызы дагы кошумчалап койсун, сиздер аман эсен жүрүңүздөр, Кудай бурса, атанын тилеги сиздердин аман эсен келип калышыңыздар болуп атат. Ар бир ниети, ар бир аткан таңы сиздер болуп атат. Ошон үчүн жакшы аман соо ушул ата эненин алдына келип калыңыздарга биз дагы тилектешпиз. Рахмат, аман эсен болуңуздар. Урматтуу көрүштөр, келиңизчи. Бул жака келиңизчи, мына эң улуу кызым мен болом деп жанатан бери ушундай чыйпылыктап, бир жерге отура албай, мына ушундай сюрпризди ушунчалык күтүп, эшикте мени тосуп алган ушул эжебизге сөз берели. Кана сиз эми бүгүн айтпаган сөздү, мурда айтпаган сөздү бүгүн айтыңчы кана. Не дейбиз эми ушу атам бар дайым бактыбызга бар болсун, апам экөө кармашкан колдору эч качан үзүлбөсүн. Мен атам ар дайым жакшы адам, бир дагы эч кимдин көңүлүн оорутпайт. Не десең дагы макул деп, ошо атам жаштыгынын себеби дагы ушул болуш керек деп ойлойм. Ата тууган күнүңүз менен ар дайым ушинтип биздин төрүбүздө жүрө бериңиз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кол чаап коебуз, мынакей сонун белек. Айта бериңиз. Ушул көп жашаңыз, ар дайым апам экөөңүздө төрүбүздүн бактысы болуп, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Небере үйлөп, чебере үйлөп, баардыгыны баш көз болуп жүрө бериң. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кол чаап коебуз, мынакей сонун белек. Урматтуу көрүүчүлөр, бул белек мен сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Бул белектин ичинде Куран китеп, ушул намазда колдонулчу мусулмандык негизги каражаттар, теспе, мисалы, Бактылуу болгула, сен дагы. жай намаз, ар бир намазыңызда балдар кыздарыңызга ушу бата дуа кылып туруңуз ата. Rahmat. Баарыңызга. Райым атабыз бир аз жашып турат, бул сүйүнүчтүн, кубанычтын белгиси. Ооба. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жакшынакай белекти тапшырып алдык. Эми калган кепти келген конокторго узаталы. Мен ушу эжекеге өтөт ошойм, жогору жактагы. Эжеке тарапка өтөйүн. Үчөн чекеден сүйлөт, булар бардыгы мугалим. Мугалимдер сүйлөгөнчө ырдап да беришет, бир куплеттен болсо да. Кана эже, сиз кимсиз болосуз? Мен карындаш болом. Акамдын туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун, дайыма ушундай жакшылыктын үстүндө жүрсүн. Ушу акамдын жакасын агартып жүргөн жеңем экөө бактылуу болсун. Ушу балдардын жакшылыгын гана көрсүн. Ушу балдарынын, неберелеринин төрүндө отуруп, алакан жайып, бата берип, ушулардын сүйүнүчтүү, жакшылыктарын гана көрүп жүрүшүнө мен тилектешмин. Жеңем экөө ушу кармашкан кол ушу балдарынын эмелер төрүндө түбөлүктүү болсун. Балдары, кыздары да ушу акам менен жеңемдей болуп, туугандарын сыйлаган, урматтаган, жакшы жаштардан болуп тарбияланышты. Буга дагы ушу акам менен жеңемдин салымынын негизинде ушундай жакшы инсандар болуп чоңоюп келатышат. Мен ушу акам менен жеңем балдарына, өзүмдүн үкөлөрүмө, сиңдилериме каалоорум буларга чын ден соолук, ушу ата энесин сыйласа, аларды Кудайым сыйласын, ушундай жакшылыктарды балдарынан көрсүн. Биз дагы аябай толкунданып сүйүнүп отурабыз, ушу акам менен жеңем сыйлаган балдарына рахмат деп. Ошо экөөнү эми каалоорум узун өмүр, ушундай дайым жакшылыктын үстүндө алакан жайып, бата берип, жакшылыктын үстүндө жүрө беришине тилектешмин. Үйлөрү ылайым тооканага айлансын. Рахмат, чоң рахмат. Кийинки эжебизге сөз берели. Кана эже, сиз кимсиз болосуз? Мен дагы карындаш боломун. Бир тууган. Ушул акамдын 60 жылдык юбилейи куттуу болсун. Дайыма жеңем экөө бактылуу болсун. Дайыма уул кыздардын төрүндө эле отуруп жүрө берсин. Жашоо эле эмес бул мында. Карылыктан ар бир адамга насип кыла бербейт дейт. Ушул акам менен жеңем ушул жакшы күндөр, карылык күндөр насип этсин. Дайыма жакшы күндөрдө эле жүрө берсин.
эки дүйнө ден соолукта болсун, бактылуу жүрсүн. Эжелерибиз азыр атабыздан кары эле экен, бирок ушул келечекте карылыктын жакшы бир бактылуу күндөрү насип эткен болсун, Кана эже, бери карап туруп сиз да бир жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтыңчы. Саламатсыздарбы? Тагам, мен жээнин болом. Тагамдын 60 жылдык юбилейи менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өмүрү узун, жакшылыктарды, эки дүйнө жакшылык көрсүн. Ар дайым ушундай урмат сыйдын үстүндө бир туугандар менен, тууган урук менен, бала чакасы менен, нээре чебереси менен чогуу жүрүшүнө тилектешмин. Ай, рахмат. Ар бир сөзгө силер дагы дуа кылып турсуңар ушу атабыздын урматына бүгүнкү. Мына сарпай тапшыруучулар, эске сала кетейин, сарпай тапшыруучулар сарпайларын алып келгенче сүйлөсө да болот. Себеп дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, бизде ушундай кыргызда бир салт бар, куру келбейт бардыгы. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жанагы кара чемодандын Ошонун ичиндегилерди мынакей улуу кызы чыдай албай ачып жиберди, мынакей кеспеси, атыры ушул окшогон. Мына жай намаз, сонун намаздарыңыздарда энебиз менен чогуу балдардын амандыгын, таза эмеден миспак, таза нукура, кич жуучу каражаттар. Анан эң негизгиси бул Куран, ыйык китеп. Бир жагы арабча, бир жагы кыргызча. ажыга барууга насип кылсын Кудайым. Рахмат балдарым, кыздарым, силерге ден соолук каалайм. Рахмат. Бир тууган карындашымдын сарпайы, мынакей кыш дагы эле бүтө элек бизде. Мынакей сезон эми келди, мынакей жаан чачын убактарда кие турган сонун куртка. Ал эми эжебизге албетте мынакей эч качан жолуңуз башыңыздан түшпөй жүрсүн. Бул Эрмек деген балаңыз ошойт, Эрмек мырзам, сен менин алдымда жакшынакай болгон сиздин бейиштериңиз турат, мындай айткандачы, сиздин ата энеңиз турат. Мына ушул ата энебизге сиздин бир жакшы бир каалоо тилегиңиз, сагынычтуу бир саламыңыз болсо жолдой бериңиз. Мынакей. Жакшы улум, жакшы, өзүң кандайсың? Көрүнүп атабы? Көрүнүп, Эрмек сүйлөй бер. Иште да тартпай калат да. Алло. Биз сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Тартпай калат да. Угулбай атабы эми Эрмек? Урматтуу көрүүчүлөр, Москва жергесинде ар кандай шартта иштеп жаткан ушу балдар кыздардын куттуктоосуна ортоктош болуп аткан учурубуз. Эрмек мырза, биз сизди угуп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Эрмек мырзанын эми негизгиси ушу сиздерди куттуктайм деген гана бир үмүт тилек болчу. Анан байланышта бир жакшы болуп, бир жакшы жерде, жакшы учурда сиздерди да куттуктаганга үлгүрөт деген үмүттөбүз албетте. Андыктан сиздерге ушул Эрмек мырзанын эң каалоору ушу ден соолук, эч качан картайбаңыздар, эч качан көңүлүңүздөр чөкпөсүн деген гана тилек болсо керек деген үмүттөбүз. Бул сарпайыңыз кут болсун. Мына бир тууган карындашынын сарпайы болду. Жакшы сөздөрдү оолодуңуз. Бир туугандык жөнүндө бир эки ооз сөз. Ушул акеңизди кандай жакшы көрөсүз? Бул менин ишенген тууларым десем болот. Ушу акаларыма ишенип дайыма жүрөт. Бир туугандар менен дайыма сыймыктанам. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, эки дүйнө бактылуулугун берсин Кудайым. Кана колдорун кармап, жүздөрүн сүйүп, бүгүн кучактап жыттабаганда качан кучактап жыттайсыздар деген. Мынакей Эрмек мырза, мынакей жана бир аз байланыш үзүлүп калды окшойт. Берге да жазуу чыгып атат, начар байланыш деп, бирок ошого карабай бир сүйлөшкөнгө аракет кылалы. Кана биз экрандын бул жагын басып туруп, аны ата энебиз тарапка караталы. Рахмат улум. Ата энеңизди сагындыңызбы? Рахмат улум.
Apamıklarınızı baktığınız olunuzlar. Rahmat. Ardından bizim baktığınızda var olunuzlar, teş olunuzlar. Aynı kafadan havuz olun. Rahmat. Bensiyo'luk versin, işinizde daim iyilikler buluversin. Sizlerge de baldan rahmat, kuvvet versin. Oy, rahmat, hurmatly görüşler. Bul emi baylık basar uğlunuz uşul Erbek Mirza. Suyun kojoyunu. Жақсы тұрыңыздар Эрбек Мырза, аман есен қайтып келіңіздер. Бечара Эрбек Мырза болушунча байланышымен аракет кылды, бирок жакшы эле сөздөрдү роолоду дегендей. Ата-энеңиз да сизге ушунчалык сагынычтуу салам кат жолдоп жатат. Кудай буйруса, YouTube'га чыкса, менин ата-энем программасынан көрүп, жанына келгендей болуп өзүңүз сезип жүрүңүз. Аман есен кайра ушул ата-эненин жанына кайтып келүүгө ар бир миграцияда жүргөн ушул мекендештерибиздин балдарына насип кылсын, ошол күндөргө жеткизсин. Үйлөрдө тойлор болсун дегенде бул үйлөрдө балдардын келгенинде өзүнчө бир чоң той да турабы? Ар бир балаңыз келген сайын сүйүнөсүздарбы? Сүйүнөбүз да. Койду союп, бапыраңдап, досторду чакырып, туугандарды чакырып дегенде, я? Сүйүнчүлөп. 38 жыл болду дейт да, мына ушул чогуу бирге түтүн болатканыңыздаргачы. 38 жыл болду. Райым ата, алгачкы сүйүүнү бир эскерип койбойсузбу? Жеңем каяктан таап алдыңыз эле? Кантип таптыңыз эле? Кантип биринчи сөздү баштадыңыз эле ошодон? Ошо жаштыкта, Союз маалында 86-жылы эле жаздын күнүндө. Бай чечекке ашып турган мезгили деп коебуз. Алиги неме дейт? Насип дейбиз, неме дейт? Ооба, тагдыр, насип буйруп турган дегени туура. Экен анан табышып, сүйлөшүп калдык. 86-жылы май айында эле. Эч эзимен чыкпайт деп коюң ошол. Май бир айдан кийин июнда эле той кылганбыз. Эжебиз дароо эле сизди көрүп, мындай бир жүздөрүнөн нур жандыбы же аракет көп болдубу? Болгон. Onu айтпайт да өзү. Кыйла аракет болду, көргөндө. Армияга баргансыз? Барганмын. Армиядан келген үчүн тийген сизгечи. Мунун секрети ошол. Ошол мезгилде ошондой болгон айчы. Эгер армияга барбасаң, Азыр тескерисинче болуп калды. Армияга баргандарга тийбейт, бул негодный деп. Армияга барбагандарга тийип калды. 85-жылы армиядан келгенмин. 100 жылдан кийин ошо көп жүрбөй эле ошо ата-энеме рахмат, ата-энем көп жүргүзгөн эмес. Мына сен да үй бол деп ата-энем үйлөп, жайлап дегендей. Эжем өзүңүз таптыңызбы ошондо же ата-энеңиз таптыбы? Чогуу табышканбыз. Чогуу табышкансыздар. Бирге ошондой эле да. Эжем каяктан таптыңыз? Ошо бир айылданбы же башка айылданбы? Менин кайнэжем кошунубуз жашайт эле. Кошуна алыс барбадыңыз. Убара болбойн дедиңиз. Кайнэжеме жагып сүйлөшүп калып ошондой эле. Карасаңыз бир аккуу турат. Сизге жаккан, төп келишкен тегереги. Кошуна жашайт эле, ошо аркылуу сүйлөшүп, аяк кылынан табышып сүйлөшүп. Эже атыңыз ким эле? Гүлжамал. Гүлжамал жанан Райым атабыз жактырып калды, сизге барды. Карасаңыз эле кандай адам туруптур маңдайыңызда? Келечекте боло турган эркек туруптур да. Будай раңдуу, кашы кара, кең далылуу деп коюңуз. Анан сразу эле майли деп коюңузбу же? Тагдыр ошону буйруган экен, майли болдум да. Эже ал убакта ата-эненин сөзү буйруп болгон да турабы? Буйруп болгон. Мурун ошо ата-энени билет эле да. Азыр кандай болуп калды? Азыр эми жаштар өзү билет, ушу жаштар бирин-бири жактырса, анан ата-эне макул болду. Ата-эненин айтканын азыр ата-эне зордуктап айтты, азыр бардыгы өзүнүн ыктыяры менен болуп калган азыр. Ал убакта сиз сураган эмеспи Райым атабыздан машинаң барбы, ишиң барбы, акчаң барбы деген сөз болгон эмес. Ондай жок да, андай болгон эмес да. Ошону айтам. Азыр ушундай сурайт да, машинасы бар бекен, каерде иштейт экен. Биз 86-87 Азыр эми эң кенже балага тийишпейт экен азыр. Аэропорт деп койду экен. Аякта кеткенден баардыгы ошо аэропортко келип чогулушат деп. Кайнене, кайната менен жашаглары келбейт десеңиз, сөзүн тоготуп жер, Нормалда биз бир короодо ата-энем менен 3 келин жашайт эле. Мынакей, эч качан урушкан эмессиздер, талашкан эмессиздер. Жок, 3 келин, азыр 3 келин билбейм жашайм. Бир короодо. Бир келин менен жашашта кыйын болот десеңиз. Менин чоң акам бар эле. Ар кандай да. Биз анан менен укам үйлөнгөн эле, катар үйлөнгөн. Атам ошо катар үйлөнгөн жаш эле бизде. Бир короодо 3 келин эле. Азыр канча келиңиз бар? 2 келиңиз бар да? 2 келиним бар. 2 келиңиз каякта 2 келиңиз?
Bir Rossiyada, Ekoten Rossiyada. Ekö тең Россияда. Олар капа болуп калбасын, бир ороодо канча жайбыз деп айткан сөзүңүз. Жок. Тамашалап. Сиз салыштырып атасыз да. Чоң балама үй салып койгонмун. Өздөрүнчө десеңиз. Олар өздөрүнчө, ага 4 комнат ушул жерге эле үй салып койгон жаным эле. Алыс кетпесин, мен күндө кирип чыгып карап турайын деп. Алыста şu жерде. Геолдарым, геолам şu жерде, бияк жүзүмдөн эмесе, экинчи геолам Самара менен ошол мунар. Mesela şu Kızlardan biri ушул жерде, gelinin biri de ушул жерден эле. Uşu hiç alıstan almadыңыздар. Uşu жақын эле ошо билген кызды, көргөн кызды, баары жогун тарых таржымалын мына бир байкоо салып анан кийин алыпсыздар да. Жакшы алышка кетпейт да. Туура айтасыздар. Эң жакшы сөз бул Кыргыздан, ата бабалардан калган сөз бул. Жакшы кыз алыс кетпейт деген бир жакшынакай бир кебиз бар. Ошого улай мына ушул Райым атабыз баштаган үй бүлө, ошол ушул коңшуларынан эле ушул алып берип, алыш бериш кылып, тууган уктуда ушул жерде армиянда катары ушул жерде көбөйтүп аткан чак экен. Ар дайым бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар, э? Мына неберлерден бир экөөнү сүйлөтөлүм, мына неберлерден. Кел, кана куттуктап койгулачы. Кана? Небере кыз кел, бир жакшынаак алып куттуктап кой. Анда сиз куттуктаңыз, э? Себеп дегенде бир тууган жээни болсо, тайкеңизди мактаңыз кана. Та бүгүнкү өзүк майрамыбыз куту болсун, 60 жылдык юбилейибиз. Өмүрүңүз узун болсун, бактылуу болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт, бактылуу карылык, бактылуу таята, тайына болуп сыйларын көрүп жүрө бериңиз неберелериңиздин. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Жакшы. Сонун сөздөр, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар дейт. Эми эже сизге бир комсомольский поручение деп коет да, мисалы сиздер эми союзду көргөн адамсыздар да, мындай айткандачы, биз эми чет учкагын көрүп калдык. Биздегилер таптакыр эле көрбөй калды. Андагы тарбияны дагы азыркы менен салыштырууга мүмкүн эмес да, кийинки муундаргачы. Ошол үчүн мен силерге тарбия иретинде. Бул программа өзү, менин ата энем программасы, чоң идеологияны алып жүргөн программа. Кийинки муун ата энесин сыйлоо тарбиясын, ата энени кантип сыйлаш керек, келин менен кайненин ортосундагы мамиле, бала менен эненин ортосундагы мамиле, келиндин ортосундагы мамилелерди чагылдырып, коомго жөн эле келип эле ушу сюрприз эле ушинтип эле шоу кылыш максат эмес эже. Бул программанын маңызында өтө чоң идеология жаткандыгын дагы бир урматтуу көрсөтүү силерге белгилеп айткым келет. Эже бүгүн эми атабыз эми буга чейин деле көп баягы колунан оор жумуштарына өбөк жөлөк болуп жашап келатасыздар, мисалы үчүн. Бүгүн атабыздын туулган күнү, мына 60ка чыгып, мына 40тагы жигиттин образында экен да мына. Бүгүн эми атабызга бир жакшы бир куплет ырдап койбосоңуз, ырдасаңыз 17 жашка айланат, 18 жашка айланат бүгүнчү. Себеп дегенде балдар кыздарыңыз айтып атат, кулак кагыш кылып, апам ырдайт дейт. Апам эшигеликке чыкканда, үй жумуштарын кылганда кыңылдап калат дейт, дежур ыры бар дейт. Кайсы ырыңыз ошол? Ошону ырдап бериңиз эми. Сиздин ырыңыз сиз түскөн армиянын гимни болуп калсын. Бар болсоң бачым татайым, башымды сага катайым, махаббат ашып жүрөктөн эй, бактылуу болуп жашайым, махаббат ашып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын. Ой, рахмат, кол чалып коесуң акенебиз. Ушундай бир жакшы ниети бар. Жакшы адамдын ичинен жакшы сөз да чыгат, анан ошол эле бирге жакшы ыр да чыгат. Турабы атам? Ушу бактылуу болуп жашайын деп өмүр бою сиздин жаныңызда келатат, колдоп кубаттап дегендей. Ылайым бактылуу болуңуздар. Кана колун кармап бир жүзүн сүйүп коюңуз. Качан акыркы жолу бетин өптүңүз эле? Ай, рахмат. Кол чалып коебуз мындай учурларда. Бул эксклюзив кадрлар, мындай кадрлар күндө эле кайталана өрбөйт. Эжебиз деле келип эле күндө эле ой абышкам деп бетинен деле өлбөсө керек. Жакшы сөз менен гана чектелсе керек, турабы? Рахмат силерге дагы. Анан Райым ата, дагы бир тапшырмабыз бар десеңиз. Айылдын сиздин балдары чакаларыңыз эле эмес. Айылдын эли сизди ырдаганды жакшы билет деп. Жок. Жок, ошентип уктук. Үнү баритон деди. Мына Самара кызыңыз менен жалган айттырбайт. Атам ырдайт деди. Апасы ырдайт. Бирок мындай деди, тапшырма бергенде эгерде атам ырдабаса үйдөн чыкпай эле ошол жерде жата бериңиз деди. Майыр жеше калын. Жок. Мен тажап кетесиздер, мен сүйлөй берип. Кой балам ырдап берип энде сени кетирбесем болбойт деп калбасаңыз болду. Кана ата бир эки ооз сөз менен бир жакшы ырды. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт,
Saqtalып ошол бойдон менде жүрөт. Кешиң тамашалап турганыңды неге sen түштүң экен күлүмсүрөп. Ой, рахмат. Мына атабыздын ырын качан болду эле? Акыркы жолу Табылып кетет экен да. Канча болду укпаганыңыз атабыздын? Зериккен отуруп ырдайт. Ырдайбы зериккенде мына энебиз, эжебиз көп билет экен сизге караганда Райымат ырдарды дагы. Азыр ким чыгып атат? Бир тууган карындаш, Райым атабыздын бир тууган карындашы Москвадан атайын куттуктайм деп даярданып жаткан учуру менин атайын программасы. Саламатсызбы? Алдымда сиздин бир бооруңуз турат. Мына куттуктап, жакшынакай сөздөрдү тартуулаңыз. Урматтуу, ардактуу акам. Мен şu акам бүгүн 60га чыгып юбилей болуп отурат. Şu бүгүн күндөн пайдаланып мен акама şu Алла Таала берген өмүрдү Кудай кааласа бактылуу, татыктуу жашаң. Ушу балдарыңыздын, кыздарыңыздын, уул неберелердин баардык жакшы күндөрүн, тойлорун көрүү насип этсин. Жеңем экөөңөр дайыма кошо жакшылыктарынын төрүндө сыйны көрүү гана насип этсин. Рахмат. Эки дүйнө бактылуулук каалайм ака. Дайыма бар болуң, аман болуң, күлүп, жайнап жүрөрүң. Ушу темирдей бекем ден соолук каалайм. Ден соолук болсо калган баары өзүңөрдүн колуңарда. Рахмат. Кудайым узун берсин. Дагы бир жолу юбилейиңиз кут болсун, бизге да насип кылсын ушундай юбилейлерди өткөрүш. Тынч болуң. Ушу ак дасторкондун, жайыл дасторкондун үстүндө тууган урук менен дайыма ушундай эле бакар чакар болуп, небере чеберлер менен отурган. Карындашым, рахмат. Ой, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, Райым атабыздын бир тууган карындашы Москвадан өзүнүн ысык сагынычтуу саламдарын жолдоду. Бар болуңуз эже. Ылайым ушул бир тууганыңыздын жанына келип, ушул жерлерде тойлордо жакшынакай болуп, жакшылыктарга күбө болуңуз ар дайым. Biz Moskvada bolsak ham hozir akam janda yubileyde turganda bu yoqda suyunib, толкундан o'tiramiz. Mayli aka, ko'p yashang, baxtli bo'ling, tinch bo'ling. Bo'pti, rahmat qarindashim, sen de baxtli bo'l, tinch bo'l. Baldaring bilan eson-omon bo'l. Eson-omon sen de ishlab, gulib jaynab uyingga bola baqrang aldida kelib qol. Жакшы патасын бердим, рубльдан карточкасына кичине ыргытып коюң эми, ондон мешбидер мурдулар дердейип барбаңдап калсын. Кудайым ушу жашты ушу кыздарга Şu kızlar баардыгынан айтасыз. Сиздерге да насип кылсын. Сиздер ушул атабызды куттуктап аткан баардык ушул адамдарга, балдарына, кыздарына, туугандарына ушундай карлык насип этсин. Урматтуу көрүүчүлөр, Райым атабызды 60 жаш деп эч ким ойлобойт. Бул жашка келип, жаш сакталгандардын саны дагы суюлуп баратат телекке каршы. Азыркы учурда 60 жашка чыгыш дагы өтө оор заманда жашап жатабыз. Ар кандай азык түлүктүн оригиналдарын жеп чоңоюшкан, СССРдагы эң таза продуктларды жеген адамдар ушулар болот. Ошон үчүн эч ким ойлобойт, мынакей 56 жаш, мынакей 56 жаш деп эч ким ойлобойт эжебизди. Мисалы үчүн азыркы учурда мисалы баарда химиялашып кеткенден байланыштуу жашоо убактысы дагы аябай жашоо шарттары дагы бир аз татаалданышып кеткен учур, Эмне жумуш кылдым дедиңиз? Мен атам раматлык бизди баардыгыбызды окуткан. Акам селхозда механик, мен строительде окуткан, кыздар, карындаштарым баары мугалим. Кыскасы дипломдуустар бардыгыңыздар. Атам, апамдар окуткан, карындаштарым да мугалим. Мен строительный техник бүткөнмүн. Шаарда иштеп, Союз бузулуп кетип, токтоп калып ар жерде башка жумуштар иштеп, эл көргөн мигрант да болдум. Миграция агымында да жүрдүңүз? Мигрант агымында да жүрдүм, Союз бузулуп, тилекке каршы ошондой убакытта тур кеп калдык. Ош кыйыш заман болго тур кеп калдыңыздар, Миграцияда жүрүп келдик. Аялым экөөбүздөн ошол жакта жүрүп, бала бакыраны үйрөтүп коюп келдик анан. Олар эми биздин ишибиз улантып атат. Анан олордун балдарын биз карап атабыз. Жеберлерди кароо менен алек издесеңиз, мал сал алып берген, олар карап биз айтам, мен балдар менен пайдалангыла. Биз биякта силерге карап беребиз, бала чакаңа мал салыңа, сен эптеп иштеп алгыла, эл катары. Эhtiyat болгула. Көп неме кылгыла, жакшына жүргүлө.
болгон насаатымы, акылымы айтып сунуштап, Деп турасыз. балдарыма рахмат, кыздарыма рахмат, күйөөрлөрүмө, туугандыктарыма баардыгына рахмат. Кудайга шүгүр. Райым ата, жана бир сурообуз калып калыптыр да, азыр ушул күндө деле энебизди, эжебизди кызганасызбы, кызганбайсызбы? Жок, бул нерсе, бул ар бир программада берилчү бир суроо да. Болот да, жок дегени көздүн бир кыймынан карап коесуң да. Мисалы үчүн үйгө келсеңиз, энебиз жок болсо, эжебиз жок болсо, үйгө келип биринчи кимди сурайсыз? Апаң гана дейсиң. Апаң гана дейсиз. Сүйүктүү неберең турса дагы, сүйүктүү балаң турса дагы алардын көзгө көрүнбөйт. Апаң каякта дейсиз. Кызым же балам, апаң гана, энең гана. Кайсы учурларда кызганасыз? Мисалы эжебиз бир 10 күнгө бир жака кетип калса. Не узарып кетти дейсиң. Не узарып кетти? Не узарып кеттик. Жок, бир күндөн кийин телефон чала баштайсыз да, эмне болду, качан кайта турган болдуңар деп. Bir жака баратан болбой калганбыз азыр. Эже, азыркылар 10 жылдык, 20 жылдык деген бир балекет башталганда да ушу май айлары келет да. Сизди жөнөткөнбү ошондой бир иш-чараларга? 20 жылдыкта жөнөткөн. Жөнөткөнбү? Канча күнгө барып келдиңиз? 25 күнгө саарып барып 25 күн. Кайра кечки отурушка болбойт деди. Кечки отурушка болбойт дедиңиз. Жок, өзү семья болушо баары эле кайткан, баары семейный. Кайта турган болуп калбады. Мурункудай болуп бирөөнүн үйүнө барып конок болуп кинеп калыш жок да. Жайлоого чыгып эс алып поход кылыш жок болгон сиздердин оңуңдар да? Биздин куракта андай жок. Азыркылар бар кетет. Ооба, 1-2 күнгө ночевкада ишеп, палатка, машина сачынан алып кетет азыр, туура айтасыз. ооба. Эми заман ушундай болуп Заман калды. ушундай болуп калды. Эгерде сиздердин да заманыңыздарда мына ушундай өнүгүп дүркүрөп, ушундай бир технология өнүгүп турган болгондо сиздер деле ушундай кылмаксыздар. Райым ата мисалы үчүн ушул бумеранг жашоо да, бул кайтар жашоо, кайтар дүйнө деп коет. Сиз дагы ушул ата энеңиз ушинтип сыйлагансыздар. Эми бул мисалы видео программа аркылуу болбосо дагы бирок батасын алгансыздар, ушундай бир жакшылыктарды аяган эмессиз да, ошон үчүн бул кайтып атат мынакей. Ооба, Кудай калса ата энебизди сыйлаганбыз, убагында айтканын кылганбыз. Омалда ошо атаны айткан болчу, энени айткан болчу. Ошондой айткан чыкпай болуптур дейт эле. Атасын алганбыз, туура айтканын кылганбыз. Жакшы. Кудайга шүгүр. Жакында 8 март келе жатат да, эмне подарок этейин деп атасыз эжебизге? Мына айтыңызчы, ушерден билип коелу. Кудай каласа. Бирок бир ушунчалык бир керемет белек берем деп атасызбы, Кудай Керемет берсе? подарок берем, Кудай каласа. Керемет подарок бересиз. Мен да сюрприз кылам. 23 сюрприз болдубу, сизге болгон жокпу? Мына ушул мага сюрприз болуп атат. Бул 23 эсептелип кете берсин анда, бул 23-үнө болгон сюрприз. Бирок сиз мындан бетер сюрприз кыласыз, Кудай берсе. Көрдүңүзбү, уктуңуз да, өз кулагыңыз менен уктуңуз мынакей. Абушкаңыз сөз берди. 8 мартка өзгөчө белеги бар экен, бирок айтпайт экен. Сөзсүз түрдө айтылбайт да, ал белектин сыры да айтылбайт, ал белектин аты да айтылбайт дегенде. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир негизги бир маанилүү деген маекти дагы кошуп коелу деп мына Райым атабыз өзү суранып атат. Бул жакта болсо мына акам келди деп. Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Тууган күнүңө бир эрте көрсүң. Бир жакшы куттуктоо сизден болсун эми ушу. Эми кирип кеткен тууган күнүмө кандай соолуксузбу? Ойлогон ниетиңиз илгери болсун. Кийиз көр. Да, сиз сүйлөбүрүңүз. Эме сүйлөбүйм. Мен сүйлөшүп билбейм. Негизи ден соолук болсун. Өмүрүң узун болсун, бала чагаңа меттеш бол. Небере чеберлериң менен. Өмүрүң узун болсо, жакшы күндөр ниет кылсаң ошого жет. Бир тууган улус. Бир тууган. Бир тууган. Эң чоң акам дейт да мынакей эже. Кана 1-2 ооз сөз кошуп коюңуз. Ben emiş kaynım emniyet dileyim. Uzun ömür, yaşlıklardan bazı dileyim dünyada. Bardık yaşlıklar dileyim. Ne dilese dileğine geçsin. Bala çakasında başa olup, ağzını mökö bir garip жүрüşörsin. Ay rahmat. Sarpayыңыз жаныңызда мынакей. Sarpay жанымда мынакей. Тапшырып коюн деп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Бул эшиктеги сырттагы маекти ушул Райым атабыз өзү тандап алды мына ушул сырттан бир куттуктап коюңуз деп. Ак калпак башына. Başa olup жүрөбериң, Ай рахмат. Мынакей. Бул дагы мынакей биздин үчүн аманат болгон, ошо аманатты алып мына Райым ата разы болдуңузбу? Разы болдум. Акам келди. Жеңем дегенде. Мынакей акам келди, жеңем келди деп менен. Эне болгондо ушулар да аксакалдарыбыз. Ооба, Sen geç kaldık. Ай эчтеси эмес, ушуңузду ширин болот эне. Ушул эстен кетпейт. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бир тууган жээн дейт, а? Мынакей. Сага бүгүнкү туган күнүңүз менен 60 жылдык куттук болсун. Рахмат. Маны кийгизип коеюн, аз болсо дагы. Рахмат. Мынакей
чепкен сымал ушул жасалган атайын куртка деп коелу. Бул деле мисалы кышка жакшынакай жылуу кийим. Рахмат жеңим. Мынакей башына болсо жакшынакай ак калпак. 60 жылдык кут болсун дагы. Рахмат жеңим, сенен бактылуу. Бул келин экөөң бактылуу болгула. Силер да ушундай жакшылыктарда дасторкондо илайым өмүр бою бактылуу болуп кармашкан колуңар үзүлбөй, элдин паттасын алып, элдин кызматында болсун. Рахмат жеңим. Мынакей рахмат, чоң рахмат. Мынакей жок дегенде мындай бир кадрга алып коелу сиздин келинчегиңизди. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, неберелер, мынакей. Кана Эрмектин кызы бул. Эрмек деген баласынын кызы экен. Куттуктап койчу, таятаңбы, чоң атаң болобу? Я споем песенку, станем хоровод, радостный шои, встретим Новый год. Ой, Азамат, Азамат. Дедушка дейсиңби? Дедушка с рождения. Ай, Азамат, спасибо, спасибо. Бул урматтуу көрүүчүлөр, ушул Эрмек деген уулунун кызы, булар ушул Москвада жүрүп, Москвада төрөлүп калганына байланыштуу. Бир аз баягы кыргызчага жакшы тилдер келбей, мына жакшынакай кылып орусча куттуктуу болсун, ыры менен кошо билдирди. Өмүрүңүз узун болсун, а? Мына кийинки палбан, улак чыгып отурган палбанга сөз береличи кана, келечекте улакчы. Ой, Азамат, кана колдорун кучактап, кармап, бетинен өп койчу кана таятаңын. Кол чаап турабыз, мына урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундан өткөн бакыт барбы, карлыкта? Небере жыты башкача болобу? Булар келсе сүйүнөсүң. Жашарасың. Жашарасың. Ушулар биздин бактыбыз, келечегибиз ушулар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей анча-мынча комментарийлерде жакшы сөздөрдү жазгандар да бар, анча-мынча ушундай ата-энесин куттуктаган, сыйлагандарга негатив жазгандар да бар. Ошол негатив жазгандарга не дейт элеңиз? Мисалы, кээ бирлер айтат да, ушул нерсенин кереги бар беле, жок беле, ушундай убаракерчиликтин дейт да. Бул сюрприз сизге жактыбы негизи? Абдан жакты, туура. Бул болуш керек, боло турган нерсе. Жашоо ушундай. Сюрприз менен. Бул жакшылыктын немеси бул. Белгиси, шаны бул. Жамандыктын жакшылыкты. Бул боло турган нерсе, болуш керек. Боло турган нерсе. Туура айтасыз. Райым ата, мисалы, буга чейин сизге мисалы башка белектерди эле берип көрдү да. Мисалы үчүн мына азыр мисалы мусулмандык футлярдын ичинде мисалы Куран китеп, буга чейин мисалы акча белек кылышты. Буга чейин да түркүн белектерди бериши мүмкүн. Ошол эле мезгилде эң ыйык белектердин сап башында болгон умрага жолдомо бериши мүмкүн. Бирок менин ата-энем программасы дагы ошолордун катарында сап башына турарына биздин шегибиз жок. Мына ушундай кадрлар, мына ушундай сүртүмдөр ар бир үй бүлөнүн эсинде калат деген ойдобуз. Рахмат сиздердин программаңарга, рахмат, абдан сүйүнүчтөбүз, ыраазыбыз. Рахмат силердин ушул программаңарга. Силер ушундай көпчүлүк элдин кулуна толуп, рахматыны алып кызмат кылып жүрөсүңөр. Рахмат силерге. Бул негатив жазгандар өздөрү негатив. Мындай айткандачы. Өздөрүңөр негатив кезиңер мындай. Негатив жазган өздөрү негатив. Көрө албастыктыкы ошол. Чындыкты мындай эме кылбагандык. Бул эч нерсе жакшылыкта позитив болуп, жакшына колдош керек, кубатташ керек. Ушундай жакшылык нерселерди, жакшылык болгондорду. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Райым атабыздын сөзүнө дагы баам салыңыздар, анализдеп көрүңүздөр. Чындыкты айтып жаткан учуру. Мен көпчүлүк региондорго барып, ушул өзүм убара тартсам дагы ата-энелердин батасын алуу менен убарамын. Ар бир ата болобу, эне болобу, урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерде болсун. Мына ушул программа энелердин, аталардын сүртүмдөрүнө уюп калгандыгына байланыштуу ар бир атаңызбы, апаңызбы элестетет экен. Ичинен бирок ата-эне эч качан сыртка чыгара албайт, балдарына айта албайт. Мени да куттап койчу балам деген сөздүн өзү өтө оор сөз болот. Ошон үчүн ар бир сиздин ата-энеңиз, сиздин апаңыз, сиздин атаңыз, сиздин чоң атаңыз, таянеңиз жана башка ушул программага чыкса, мен дагы башкаларга окшоп мактансам, досторума, туугандарыма, душмандарыма деген бир ниеттерди кылышат экен. Ошон үчүн сиз да куттап калыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сүйлөй тургандар калбадыбы бул жакта? Сүйлөй тургандар мына кежебиз да бир. Силердин передачаңар эң жакшы болгон. Бул балдарды барчылыгынан болбойт. Бул ата-эненин көзүнүн барында сыйлаган, бул өтө чоң эрдик болуп саналат. Бул өткөндөн кийинкиси
тонналаган, машиналаган сыйлардын кереги жок. Өзүнүн барында жылуу сөзүн айткан эле чоң эрдик болуп саналат. Бу негатив жазгандардын өзүнүн деңгээли ошого ылайыктуу адамдар ошол сөздү жазат деп мен ойлойм. Рахмат эже, Ар ушундай кимдин колдоп өзүнүн кубаттарыңызга өзүнүн деңгээлине жараша жоопторду жазат деген үмүтүм бар. рахмат сизге, чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз дээрлик 50 мүнөт бою тынбай сүйлөп, тынбай ырдатып, ушу келген туулган күнгө келген туугандарды дагы сүйлөтүп, алардан неберелерин ырдатып, чордотуп, программаны жыйынтоо алдында турабыз. Райым ата, бир жакшы алакан жайып, ушул балса жүргөн балдар кыздарыңызга, өзүңүздүн бул жерде жүргөн кызыңызга, неберелериңизге, тууган уруктардын баардыгына бир бата берсеңиз. Амин. Şu kelgen sizlerge birinci çoğun sizlerge rahmat. Şuna eldin kızmatında, eldin nesinde, yaşlılığında жүрген sizlerge rahmat. Tuğandarım, bardığına tınç boğla, üy bilen tınçlık, baktı talay kalayım. Bala çakanlarım, neverlerim, kız gelin tınç boğla. Şu beni sıylap gelgen sizlerge de rahmat, çoğun rahmat. Vaktınardı bölüp, sizlerge de çoğun rahmat. Bu gelgeniniz çok rahmat. Sizler de baktılı olgan, menin yaşıma jetkile, menin yaşımda ötkile, sizler de şunda yübileleriңер sizlerge nasip kılsın. Мен ой менен айтканыңыздар келсин. Мынакей эненин батасы да өзгөчө болот, гана сиз да алакан жайып бир жакшы бата бериңиз. Кудайым ошо келген меймандар дайым силердин ден соолугуңар чың, келечегиңер кең болсун, кошкондоруңар менен кошо карыгыла, силер дагы дайым катарыңардан кем эместен ушу жакшылыктардын үстүндө ушун бирин кубанычтарга тең орток болуп жүрө бергиле. Мигрант болып жүрген балдар қыздарым да ден соолугу чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, кошкондор менен кошо карысын. Эмне максат кылган болсо, максат талаптардын баардыгын Аллахым өз дарыгында катасыз кабыл кылган болсун. Силер бизге берген болсоңор, силерге Кудай берген болсун. Дайым ушу эли журтка сен аман кайтып, бала чаңаңарды, бооруңарды баскан күндө Кудайым насип кылган болсун. Силердин дагы ишиңерде дайым ийгиликтер боло берсин. Ушинтип элдин жакшылыгына жарап жүрө бергиле. Силердин дагы өзүңөрдүн тапкан тутканыңар өзүңөргө буйруп насип болсун. Рахмат. Үй бүлөңөр болсо, бактылуу турмуш болсун, баардыгыңарда тынчылык болсун, Мен айтканыңыздар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Райым атабыздын урматына арналган программанда жыйынтоо учур келип калды. Учурдан пайдаланып, ар дайым бай болуңуздар. Эң башкысы ден соолуктуу болуңуздар. 100гө чыгыңыздар. 100гө чыккан учурда да ушинтип бакылдап келип сүйлөп турайын деп ниет кылалы. Балдарыңыз келсе той болсун, небере той болсун, чебере той болсун. Иши кылса бул дүйнөнүн жакшылыктарынын баардыгы ушу ата энеге гана насип эткен болсун деген сөздү айткым келет. Урматтуу көрүүчүлөр, ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов, өлкөнүн 7 дубанына барып кызмат кылганга даярмын. Мынакей жакында эле ошо Бишкек тараптарды кыдырып келдик. Азыр болсо Ош тарапта жүрөбүз дегендей. Ата эне ыраазы, Аллахым ыраазы деген пайгамбарыбыздын жакшы бир осуяты менен ар дайым программаны жыйынтап келем. Ошон үчүн ата энени көзү барда сыйлап, даңктап, мактап калалы. Эжебиз айткандай, көз өткөндөн кийин алтын менен чулгап көмүп койсоң дагы, алтынды үйдө кылып үйүп койсоң дагы баары бекер. Мына ушул жылуу сөз, жылуу чай, жылуу шарт гана ата эненин көңүлүн көтөрөт, каарылыкта абдан бактылуу кылат деген ниеттебиз. Жакшы туруңуздар. Негизи сиздердин ыраазычылыгыңыздар ушул программага болгон болсо, мен ушул максатыма жеткен боламын. Разыбыз, рахмат силерге. Бар болуңуздар. Силерге өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп келдиңер. Элдин кызматы үчүн силерге да чоң рахмат. Үй бүлөңнөн сен да тынч бол, бала чага, тууган уруктар, дос жар менен ар дайым жакшылыкта бол. Рахмат сага. Жакшы туруңуздар. Ушундай пердачаңар өркүндөй берсин. Жакшылыкта жүрө берсин. Рахмат. Мен айтканыңыздар келсин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз программаны жыйынтабыз. Бактылуу болуңуздар. 100гө чыгыңыздар улайым.